Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге кайрылып аткан себебим сиздердин жардамыңыздарга өтө муктаж болуп жатам. Азыркы учурда ушул үйдө жашап келе жатам. Атам апам болсо 2017-жылы 92 жашында кайтыш болду. Апам болсо 2018-жылы 88 жашында кайтыш болду. Азыркы учурда ушул үйдөн чык деп жатат. Менин барар тура жерим жок. Кыш болсо жакындап калды. Балам экөөбүз мектеп жашында балам экөөбүз жашап келе жатабыз. Күйөөм болсо көп жыл болду кайтыш болгонуна. Барар жерим жок. Сиздердин жардамыңыздарга өтө муктаж болуп жатам. Келечегин ойлоп базарга пирожки өткөзүп, эптеп оокат кылам. Урматтуу кыргыз элим, сиздердин бир Аллахка сиздерге муктажмын. Биринчиден ушу өтө сураныч менен сиздерге кайрылуумун. Мен Султанмуратова Аниса. Жардамыңыздарга өтө керек болуп атат. Урматтуу кыргыз элим. Биздин президентибиз Садыр Жапаров, УКМдин төрагасы Канчыбек Кыдыршаевичке сиздерге кайрылуу, кыргыз элиме сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп атам. Бул үй меники эмес. Бир комната үй болсо да жардам берүүңүздөрдү суранам. Барар жерим жок, айла жоктон сиздерден суранып атам. Жардамыңыздарга өтө муктажмын. Жардамыңызды берип коюңуздарчы, кайрымдуулук кылып. Өтө сураныч менен сиздерге кайрылуу. Мен Султанмуратова Аниса. Деп жатат. Кыш болсо жакындап калды. Мен балам менен кайык барам. Балам болсо мектеп жашында. Өтө сураныч. Суранам сиздерден. Балбалдуу болсо да үй бериңиздер. Мен баарына ыраазымын. Урматтуу президент Жапаров, Садыр Жапаров, Канчыбек Кыдыршаевич. Кыргыз элиме кайрылуу жасаганын сиздерге пирожки жасайм. Адал оокат менен элдин баары билет. Баламдын жашоо менен күрөшүп, анын келечегин ойлоп, пирожки өткөзүп келем. Оор жумуш кыла албайм. Базарга барып өткөрүп келем. Банкым ушу Аниса Султанмуратова деп чыгат. Ушу номурум меники.